Азыркы адамдардын көпчүлүгүндө эки нерсе ашыкча, бири салмак, экинчиси стресс. Экөөсү тең зыяндуу жана кооптуу эмнеси менен, албетте оору чакыруучулугу менен болгондо да өтө начар ооруларды. Булардан бирегей арылгыңыз келсе, сизден бир эле нерсе талап кылынат, бул кыймыл. Бир караганда жөнөкөй сезилет, чындыгында мындан пайдалуураак арга табылбайт. Ушул орунда кыймылдын же болбосо күн сайын 15-20 мүнөт сейилдеп туруунун пайдаларын айта кетейин. Биринчи кезекте кортизол гормонун өлчөмүн азайтып турат. Кортизол сизди дайыма кабак бүркөп жүрүүгө, дайыма түйшөөлүүгө үндөй турган гормон. Ал канчалык көп болсо, сиздин ооруларга каршы туруу мүмкүнчүлүгүңүздү ошончолук азайтат. Экинчи пайдасы болсо, сиздеги жакшы ойлорду көбөйтөт. Адамда эки түрдүү ой болот, билесиздер, жакшы жана жаман ойлор. Жакшы ойлор көбүрөөк болсо, ар кандай көйгөйлөргө болгон сиздин чечимдериңиз дагы көбүрөөк болот. Үчүнчүдөн маанайыңыз көтөрүлөт, төртүнчүдөн энергияңыз артат. Мындан сырткары кандагы глюкозанын, начар холестериндин, эркин радикалдардын саны азайтып турат. Ошонусу менен жүрөк кан тамыр оорулары менен, кант диабети оорусу менен, рак оорусу менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгүңүздү таптакыр жоготот десем дагы болот. Андан сырткары көздүн көрүүсү жакшырат, сөөктөрүңүз бекемделет, жоон ичегинин микрофлорасы жакшырып, иммунитетиңиз дагы көтөрүлөт. Ушул сыяктуу пайдалары өтө эле көп. Мен эстегендеримди гана айтып кое алдым. Видео материалды ушул жерге чейин ээрибей көргөн болсоңуз, демек сиз үчүн пайдалуу болуп жатат. Улантып көргөнчө четте турган жүрөкчөнү басып койсоңуздар өтө жакшы болот. Муну менен башка адамдардын дагы видео материалды көрүүсүнө себепчи болуп каласыз. Эми сиздерге кыймыл аракеттин экинчи түрүн дагы сунуштамакчымын. Демек, биринчиси мүмкүн болушунча сиздин ден соолугуңузду жакшылайт, жай кыймыл аракеттер. Экинчи түрдүү кыймылдар бул тез кыймыл. Көбүн эсе жашыраак адамдарга сунушталат, анан ден соолугу мыкты адамдарга сунушталат. Себеби жашыраак болгондо алардын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот. Бирок жашыңыз улуу болсо деле бул нерсе сиз үчүн ылайыктуу болушу мүмкүн. Аны текшерип алсаңыз болот. Өтө жөнөкөй. Мисалы, сааттын секундомерин коесуз, анан колдун бул жерин бассаңыздар, лук деген үн чыгат кан тамырдан. Ошону санаш керек. 15 секунд санайсыздар, 15 секундда 15-тен 20-га чейин чыгат. Анан муну 4кө көбөйтүп коесуздар. Же болбосо жарым мүнөттө санап туруп 2ге көбөйтүп койсоңуздар болот. Орточо 60-тан 80гече болсо норма чыгат. Демек, сизге катуу кыймыл аракет жасоо мүмкүн. Сиз үчүн бул пайдалуу дагы. Эгерде сиз ушул катуу кыймыл аракетти дагы айкалыштырчу болсоңуз, сиздеги ашыкча салмак и ашыкча стресстердин тезирээк кетишине дагы себепчи болуп каласыз. Андыктан, эгер пульсуңуз норма чыкчу болсо, сизге бул мүмкүн. Эгерде муну санап бүткөндөн кийин 80ден ашык же 60тан аз чыкчу болсо, демек сиздин кардиолог дешиңиз бар. Эми экинчиси, муну тамырды өлчөгөндөн кийин норма чыкты и сиз 1 мүнөт же 2 мүнөт катуу кыймыл аракет кылышыңыз керек. Чуркашыңыз керек жана башка нерсе кылышыңыз керек. Катуу чарчаганыңыздан кийин кайра пульсту санайсыз, кайра 1 мүнөттүкүн эсептейсиз. Орточо 150-160 жолго чыгат катуу кыймыл аракеттен кийин. Анан 1 мүнөт эс алып туруп кайра санайсыз. Санасаңыз, ошол эң жогорку чыккан өлчөмдөн эң кеми 12, болбосо андан көбүрөөк санда аз чыкса, мисалы, катуу кыймылдан кийин 150 жолу чыкты. 1 мүнөт эс алып туруп кайра санасаңыз 138, яндан аз чыкчу болсо, демек сизде баары жакшы. Жашыңыз канча да болсо дагы сиз үчүн катуу кыймыл аракеттер дагы мүмкүн. Эгерде андан көп чыгып 140, 142 чыкчу болсо, демек сизде кардиологко жолдомо бар деп айтсам болот. Андыктан сөзсүз түрдө барып коюшуңуз керек. Эгерде норма чыкчу болсо, же баштапкы, мисалы, кыймыл жоктоого чейинки санга жакын болчу болсо, демек сизде баары жакшы, катуу кыймыл аракеттерди кыла берсеңиз болот. Катуу кыймылдарга эмне кирет? 1 мүнөттө сизди чарчата ала турган бардык кыймылдын түрү ушул катуу кыймылга кире берет. Аларды аткаруу менен сиз убактыңызды үнөмдөп калышыңыз мүмкүн, биринчиден, и тезирээк салмак ташташыңыз мүмкүн. Ашыкча салмакты дагы, ашыкча стрессти дагы оңоюраак кетире аласыздар. Андыктан эки түрдүү кыймылды тең айкалыштыра берсеңиздер жакшы болот негизи. Жай кыймылды дагы кылыңыздар, и катуу кыймылды дагы кылыңыздар. Катуу кыймылдын ыңгайлуулугун айтып бердим. Ушул орунда дагы бир нерсени кошумчалагым келет. Адамдын жашоосу эки нерседен турат: пайдалуу жана зыяндуу адаттардан. Сиздин кайсы адаттарыңыз көбүрөөк болсо, жашооңуз ошол тарапка карап агып кете берет.
эгерде сиз жакшы адаттарды дагы да көбөйткүңүз келсе жана бул аркылуу ден соолугуңузду мыктай кылууну кааласаңыз, менин 1 айлык курсума катышсаңыз дагы болот. Сизге мүмкүн болгон бардык ден соолукту жакшылай турган аргаларды таап берем. Катталуу үчүн болгону номериңизди комментарийге жазып коюшуңуз керек болот.